Канжар Кадыралиев боюнча сот чечими чыкты. Бишкектин Октябрь райондук соту 17-июнда Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке байланыштуу өкүм чыгарды. Бул тууралуу Кадыралиевке каршы сотко арыз жазган ишкер Сактан Келдибаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында сот прокуратуранын Канжар Кадыралиевди 15 жылга эркинен ажыратуу тууралуу сунушун канааттандырган жок. Ал күнөөлүү деп табылды, бирок эч кандай жазага тартылган жок. Ушул кезге дейре үй камагында болгон Канжар Кадыралиевке карата кандай негизде чечим чыкканы тууралуу райондук жана жогорку сот маалымат бере элек. 2014-жылы башкы прокуратура жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Ыргал Кадыралиеванын жана парламенттин мурдагы депутаты маркум Санжар Кадыралиевдин бир тууганы Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке карата кылмыш жаза кодексин бейбаштык, опузалоо жана өзүн билимдик беренелери менен ишин козгоп, аны кызматынан бошоткон. Ал кылмыш иши козголгондон 5 айдан кийин камакка алынган. Кийинчерээк Бишкек шаардык сотунун чечими менен үй камагына чыгарылган. Кадыралиевага иш козголушуна куралдуу карактоого кабылды деген өзгөндүк ишкер Сактан Келдибаевдин туугандарынын, андан кийин өзүнүн айылдашы Абдимитал Бекташевдин арыздары негиз болгон. Ага карата жалпысынан 5 киши сотко даттанган. Буга чейин прокуратура аны 15 жылга эркинен ажыраттууну сураган. Жабыркагандар да муну колдой турганын билдиришкен.